Assalamu alaikum kımbattуу dostор. Силерге Кудай тынчтык берсин. Силер мен жана дүйнө аттуу программаны угуп жатасыңар. Assalamu alaikum. Кудай сиздерге кудурет берсин, кымбаттуу достор. Сиздер биздин берүүнү чыдамсыздык менен күтүп жатканыңыздарды билүү кандай жагымдуу. Бул жөнүндө сиздердин каттарыңыз айтып турат. Сиздерге чоң рахмат. Сиздердин катыңыздар биз үчүн чоң жөлөк жана биз программаларыбызды мындан да кызыктуу кылууга аракеттенебиз. Кымбаттуу достор, өзүңүздөрдүн темаларыңыздарды медициналык болобу, же үй бүлөбү, же педагогиялыкпы, же руханий темадабы каалаган темаларыңызды бизге сунуш кылыңыздар. Бизге кат жазыңыздар. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Ыйык китептер жакында Мариям уулу Ыйса такыба сот катары келет деп айтышат. Бирок анын келерин биз кайдан билебиз? Бизди курчап турган дүйнөнүн кайсы белгилери Ыйсанын жерге экинчи жолу келиши тууралуу айтып турат. Алла Тааланын жиберген элчиси Ыйсанын жерге жакында келерин айтып турган, бизди курчап турган дүйнөнүн белгилери тууралуу ыйык китептер эмне деп айтары жөнүндөгү руханий ой жүгүртүүлөргө силердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Апостол Павелдин Тимофейге жиберген экинчи катын окуп көрөлү. 3-бап 1-5 ырларга чейин. Акыркы күндөрдө оор убакыттардын келерин билишиң керек. Себеби адамдар өзүмчүл, акчаны сүйүүчү, менсинген, текебер, зар тилдүү, ата-энесине баш ийбеген, ыраазы болбогон, ишенимсиз, ырайымсыз болушат. Келишпес, ушакчы, өзүн өзү кармай албаган, катаал, жакшылыкты сүйбөгөн, чыккынчы, бейбаш, кекирейме, Кудайды сүйбөй, ыракатты сүйүшөт. Алар такыба болуп көрүнүшөт, бирок такыбалыктын күчүнөн баш тартышат. Мына, ошондойлордон качкын. Пайгамбарлыктын бул сүрөттөөсү бүгүнкү биздин жашообуздун көрүнүшү экендигине макул болосуң го дейм, кымбаттуу досум. Ошондой эле Ыйса Нухтун убагындагы топон сууну алдын ала айткан сыяктуу эле бул дүйнөнүн моралдык бузулууга чөмүлөөрүн айткан. Инжилден төмөнкүлөрдү окуйбуз. Жана Нух пайгамбардын күндөрүндө кандай болсо, ошондой эле адам уулунун күндөрүндө болот. Нух кемесине кирген күнүнө чейин жешти, ичишти, аял алышты, күйөөгө чыгышты, жана топон суу келип баардыгын кыйратты. Ошондой эле Лоттун күндөрүндө болду. Жешти, ичишти, сатып алышты, сатышты, отургузушту, курушту. Бирок Лот Содомдон чыккан күнү асмандан оттуу жана күкүрттүү жаан төгүп, баардыгын кыйратты. Адам уулу келген күнү да дал ошондой болот. Ыйсанын ушул сөздөрү биздин дүйнөнүн социалдык жашоосунда болуп жаткандыгы шексиз. Бүгүнкү күндө адамдардын Кудайга ишенүүгө чолоосу тийбейт. Кылмыштуулуктун саны жылдан жылга өсүүдө. Карактоо, уурулук, адам өлтүрүү, зордуктоо, өрттөө жана башка жаман жоруктар күнүгө болууда.
үй бүлөлөр бузулууда, аракештик менен баңгичиликтин гүлдөп турган кези. Жүздөгөн таштанды балдар чатырлар менен жер төлөөлөрдө баш калкалоодо. Балдар кайырчылык кылышып жана зордукчулардын курмандыгы болушууда. Биздин дүйнөдөгү болгон ушул окуялардын бардыгы акыр заман келаткандыгын айтып турат. Кудайга сыйына турган жерлерге караганда стадион, театрлардын залдары жык-жыйма толгон. Адамдар Кудайды сүйбөй ыракатты сүйөт, деп жазган пайгамбар. Мына ушулардан башка дагы дин чөйрөсүндө жашагандар болот. Бул жөнүндө Инжилде жазылган. Жана бул падышалык жөнүндөгү жакшы кабар бүтүн ааламда бүт элдерге күбөлүк үчүн үгүт тартылат. Ошондой дүйнөнүн акыры келет. Матвейдин китеби 24-бап 14-ыр. Чындыгында эле бүгүнкү күндө Кудай жөнүндөгү кабар бүткүл элге көйлөндүрүү катары бүткүл дүйнөгө таратылып жатат. Бул үчүн радио, телевидение, басма сөз жана ооз эки сөз пайдаланууда. Бул 5-10 же 15 кылымда болгон эмес. Мунун бардыгы бүгүн болуп жатат. Ыйсанын келеринин жакын калганын дагы бир белгиси бар. Бул жашоонун темпинин тездиги. Мезгилдин тездигин сыйкырлаган коркунуч сезими бүткүл адамзатты ээлеп алды. Жашоонун кайсы чөйрөсүндө болбосун окуялардын жүрүшүн ылдамдыгы тездөөдө. Азыркы мезгилдеги берилүүчү кабарлардын тездигин биз билебиз. Адам өзүнүн кесиптеши менен дүйнөнүн каалаган бурчунан сүйлөшө алат. Ал муну телефондун, радио, телевидениянын жардамы аркылуу жасайт. Жана телевизордон кимдир бир белгилүү адам сүйлөсө, аны миллиондогон адамдар бир эле убакта көрүп уга алышат. Ошентип, азыркы жашоо өтө тез өтөт. Жада калса күндөлүк турмушта да адам убакыттын тардыгына арызданат. Бардык жактан шашылыш биздин жашообуздун белгиси. Мүмкүн мезгилдин бул белгиси эң улуу белгилердин биридир. Бул Ыйсанын жерге түшүшүн күтүү аз калгандыгын билдирет. Биз ойлогондон алда канча аз убакыт калды. Качан Ыйса биринчи жолу келгенде, ал адамдарды Кудайга берилүүгө чакырган. Ал ага келген сокурларды жана ала оорусу менен ооргандарды айыктырган. Ал өлгөндөрдү тирилткен. Бирок ошол айыккан жана тирилген адамдар акыр аягында кайрадан оорушуп жана өлүшкөн. Ал эми көпчүлүк адамдар анын эскертүүсүн кабыл алышкан эмес. Бирок Ыйса экинчи жолу келгенде бардыгы башкача болот. Ага ишенгендер кайрадан тирилишет жана эч качан оорушпайт жана өлүшпөйт. Ал суракка алат жана анын өкүмү биротоло чечилет. Анын биринчи келишинин керемети Ыйсанын акыркы күнү аткара турган ошол улуу жана түбөлүктү орнотуунун жышааны болчу. Ыйык Куранда мындайча жазылган: сокурду көрө турган көздүү кылам, ал аны сулуу кылып айыктырам, өлгөндү тирилтемин калыбындай. Кудайдын кудуретине кулдук курам. Үйүңдө эмнелер бар, эмнелер жок, эмне жеп, эмне ичкениң билип турам. Силерге дал ушундай ыйык иш бар, эгерде жаратканга сыйынсаңар. 3-сүрө 43-аят. Мариямдын уулу Ыйса асманга көтөрүлөрдүн астында динге ишенгендердин бардыгын анын келишине даяр турушу керектигин насаят кылып айтып кеткен. Ошондуктан силер даяр болгула, анткени силер ойлобогон саатта адам уулу келет. Инжил Матвейдин китеби 24-бап 44-ыр. Өзүнүн келерин Ыйса бизге жышаан кылса да, так мезгилин эч ким билбейт. Аллага жана анын сөзү Ыйсага ишенген ар бир адам бүгүн да эртең да, аны аркы күнү да жана башка күндөрдө да даяр турушу керек. Бардык күндөрдөн бул күн эң улуу күн болот. Качан Кудай бул дүйнөдөгү жамандыкты жана адилетсиздикти, ооруну жана өлүмдү жок кылганда, кандай гана сонун күн келет. Эгер биз асмандагы атабызга ишенип жана аны сүйсөк, бул күн сен үчүн да, мен үчүн да эң бир сонун күн болот, кымбаттуу досум. Жана акырында Инжилден Пётрдун экинчи катын окуйлу.
Теңирдин күнү болсо түн жамынган уурудай болуп келет. Мына ошондо асман шуулдоо менен жок болот. Табигый көрүнүштөр от болуп кыйрап кетет. Жер жана анын үстүндөгү нерселердин баары от болуп күйүп кетет. Эгерде баары ошентип кыйрап кетсе, Кудайдын күнүнүн келишин каалап жана күтүп жаткандар силердин ыйык турмушуңар жана такыбалыгыңар кандай олуттуу болушу керек. Ошол күнү күйгөн асман кыйрап жок болот жана күйүп турган табигый көрүнүштөр эрип кетишет. Бирок биз Кудайдын убадасы боюнча жаңы асманды жана жаңы жерди күтүп жатабыз. Аларда адилеттик гана жашайт. Демек, менин сүйүктүүлөрүм, ошону күтүп жаткандыктан таза жана эч кемчиликсиз тынчтыкта жүрүп, анын алдында турууга аракет кылгыла. 3-бап 10-14 чейин. Ой жүгүрткөн ар бир адам бул кабарды угуп кош көңүл калбайт. Келгиле достор, бул суроолордун үстүнөн ойлонуп көрөлү. Биз кайдан келдик? Эмне үчүн жашап жатабыз? Жана биз кайда бара жатабыз? Өзүңөрдүн оюңарды биз менен бөлүшкүлө, же мүмкүн силердин сурооңор бардыр. Мунун бардыгы бизге өтө кызык жана эң негизгиси, биз сиздей болгон чыныгы дос күткүбүз келет. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Aykaşkan cığaçtanı bilesindir İsa gana ağların kaygındın barı günögö dolğun bolsun da ayıbın dodon bolsa da karday yakılıp tazarttı atası anı unutup günahsız yık kanakan dikenek tacı giyinip kutkargan bizdi azaptan
айыбым тодой болсо да İsa'nın tөгүлгөн каны кардай акылып тазартты Булағы менің жашомду мен келдим Иса чакырды куткаруу жана айыгуу ал мени кардай агартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да İsa'nын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да İsa'nın tөгүлгөн каны кардай акылып тазартты күнөөгө толгон болсом да айыбым тодой болсо да İsa'nын төгүлгөн каны кардай акылып тазартты Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.